Бизде бүгүнкү күндө күчтүү команда топтолду. Биздин катарыбызда ар тармактын мыктылары баратат. Сиздер уруксат берсеңиздер, мен мына ушул жерге өзүбүздүн команданын өкүлдөрүн чакырсам, көрүп, баалап, аңдап, анализдеп анан шайлоого барсаңыздар. Биздин тизмеде мына 2-чи орун менен өзүңүздөрдүн уулуңуздар Талас жергесинде аттын кашкасындай белгилүү болгон жеке ишкер Сатыбеков Нияз деген жигитиңиздер баратат мына. Нияз мырза жөнөкөй катардагы карапайым үй бүлөдөн чыгып, көп жыл бою мына чет жакта миграцияда жүрүп, болгон рызкыны кашыктап чогултуп келип, бүгүнкү күндө Талас жергесинде ийгиликтүү ишти баштап, өз эле эмес биздин шаардыктарды дагы жумуш орду менен камсыздап келе жаткан мыкты уулдарыңыздардын бири. Мына биздин катарыбызда ушундай жигиттер бар. Айымдардын ичинен 1-чи орун менен жоктон бар кылган 10 жыл мурда мына барыңыздар жакшы билген лекар деген аптекаларды Талас жергесине алып келип, түптөп, бышыктап, күчтөндүрүп, бүгүнкү күндө Талас элин сапаттуу дары-дармек менен камсыздап келе жаткан мыкты кыздарыңыздардын бири Койчубекова Айнура деген кызыңыздар баратат. Айнура кызыңыздар жаратмандыктын үлгүсү. Талас жергесинде жок нерсени алып келип, бүгүнкү күндө түптөп 10дон ашык аптеканы ачып, 50ге жакын биздин Талас шаарынын тургундарын жумуш менен камсыздап, шаарга салыгын төгүп, өзүнүн салымын кошуп келет. Мына ушундай кыздарыңыздар менен чогуу баратабыз. Жаштардын атынан урматтуу агайын туугандар, нугул биздин Загазернону 7-чи район деп коебуз го. Ошол 7-чи райондун кулуну, ошол жерде төрөлүп өскөн, жүгүрүп жүргөн, ошол жердин көйгөйүн өзүнүн фамилиясынан жакшы билген деп айтсам туура болот болуш керек. Темиркулов Бактияр деген мыкты жигитиңиздер баратат. Бактияр кесиби боюнча юрист. Көп жыл бою партиялык кызматта жүрдү, муниципалдык кызматта жүрдү. Шаар бийлиги кантип иштеш керек экендигин, ал үчүн эмне керек экендигин жакшы билген жигит. Мына ушундай жаштар менен толукталып баратабыз. Биздин катарыбызда ар тармактын өкүлдөрү бар. Талас жергесинде бүгүнкү күндө билесиздер, медиктердин тартыштыгы оор болуп турат. Жаш медиктердин бардыгы мына шаар жергесинде Бишкекте, Ошто калып атат. Бирок ошого карабастан өзүңүздүн уулуңуздар Сүйөркул уулу Алымбек деген мына врач, травматолог, ортопед 4 жылдан бери атайын Талас жергесине келип, элибизге кызмат кылып, элибиздин камын көрүп иштеп жүргөн жигит. Акыркы 1 жылдан бери Талас медициналык колледжин жетектеп, билим берүү жаатында дагы олуттуу реформаларды кылам деген мыкты жигиттериңиздердин бири. Мына ушул жигит биз менен баратат. Уважаемые горожане, дорогие наши жители города Талас, мы знаем, что наш город многонациональный, многоконфессиональный город. У нас проблемы не только внутри города, но и внутри диаспор, внутри представителей разных народностей. В наших рядах идет Сүйүнтбекова Луиза. Луиза не нуждается в дополнительном представлении, потому что вы все к ней обращаетесь, когда возникают те или иные проблемы внутри диаспор. Вот она намеревается решить вот эти все вопросы на уровне городского, конечно. Поэтому давайте поддержим Сүйүнтбекову Луизу. Талас жергесинде 3 революциянын башаты ушул жерде болгон, билесиздер. Бир эмес 3 бийлик алмашууну таластыктар кылганбыз. Бирок Талас жергесинде эмгек жаамат өзү колдоп, жетекчи кылып алып барган бир эле жетекчи бар. Талас жетекчиси Айкынбаев Темир деген мырза. Ошол жигит дагы бүгүн биздин катарыбызда баратат. Өмүрүн энергетикага арнаган, Талас эле жергесинде эмес, Ысык көлдө чүйдөп алып жетекчи болуп иштеп келген, өз тармагынын мыкты кесипкөй иш билги адамы. Мына бул жигит дагы биздин катарыбызда баратат. Талас жергесинин жаштары муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатам деп
жүгүрүп жүрүп мына картайып да бараткан дагы бир жаш жигитибиз бар. Баарыңыздар билесиздер. Медетов Бектур деген жигит мына. Бектур бүгүн бизде катарыбызда талапкер болуп баратат. Эми жалаң таластыктар турабыз го, бир жолу мактанайын ушул жерде. Жаштар саясатынын отличный деген сыйлык негизделген. Талас Чергесинен азыркы күндө ушул сыйлыкка 2 адам татыктуу болду. Эми мактанайын, бирөөсү мен, бирөөсү Бектур. Жаштар саясатынын отличниги биздин катарыбызда баратат. Жаштар муниципалдык кызматта жүргөндөр баарыңыздар Бектурду жакшы тааныйсыздар. Чырылдап, күйүп-пышып, талас жергеси үчүн чуркап жүргөн жигит. Суранып отуруп, мына катарыбызга кошуп бизден чогуу баратат. Ушундай татыктуу талапкерлер бар. Мындан 2 жыл мурда пандемия болгондо врачтардын кадыр баркы канчалык экендигин баарыбыз жакшы көрдүк. Күнүбүз түшүп, чыркырап барганда кабагым кашыбай, катарыңыздарда жүрүп, сиздер үчүн бекем туруп берген Талас Чергесинин сыймыктуу кызы бар. Дарыгер, баарыбыз урматтаган, сыйлаган Карагулова Кыял Эсеновна деген. Кыял Эсеновна да биздин катарыбызда, урматтуу туугандар. Анан айтат го, жалаң жаштар база комедия болот. Жалаң чалларды жиберсек трагедия болот деп. Гармония болуш үчүн экөөнү тең бириктирип алып барыш керек экен деп. Биз аттангандар бириге болбой катарыбызга өткөн сазывда депутат болгон, шаардык кеңештин ишин ичинен мыкты кадрларды да суранып, сүйлөшүп катарыбызга кошуп алып келдик. Ошондой мыкты жигиттердин бири, жаш болсо дагы бир сазыв шаардык кеңеште депутат болгон уулуңуздар Турдалиев Нурболот деген атат бизмен. Бөлүп сактайбыз, түшүрбөй бийик желеги. Экономиканын кан тамыры ишкерлер болбосо Талас шаарын алдыга жылдыруу кыйын болот. Мына ошондой күчтүү ишкерлерден дагы суранып отуруп, Токторбаев Кубан деген мырзаны дагы суранып катарыбызга коштук. Кубан мырза каякта жүрөт? Биздин талапкерибиз. Эми ишкерлер ушундай болот экен. Дагы бир иш чыгып калып чуркап кетсе керек, бирок мына ушул жерде катарыбызда. Андан тышкары Таласта ДОТС деген билесиздер, балдарга билим берүү борборун. Мына ошол борборду ийгиликтүү жетектеп, бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча эң алдыңкы борборлордун бирине айланткан күчтүү жетекчи, педагог, маданияттын мыкты кызматкери Сырмамбет кызы Кепегүл деген эжебиз дагы биз менен баратат. Бүгүнкү күндө 3 эмес 1 жогорку билимди алуу канчалык оор экенин билесиздер. Бирок биздин катарыбызда 1 эмес 3 жогорку билимдин ээси, коомдук ишмер, Талас Чергеси үчүн бир топ алгылыктуу иштерди жасаган мыкты агаларыбыздын бири Саадабеков Зухридин деген байке да биз менен баратат. Желбиреп турсун байрагы. Мындан тышкары дагы күчтүү кадрлар менен толукталганбыз. Азыр бардыгын атын атап отурбайын. Урматтуу биздин талапкерлер, барыңыздар, келип бериңиздерчи мен аркама. Мына ушул жигиттер, ушул байке, ушул эжелер менен чогуу аттанып, Мельникова Аяна баратат мына биздин талапкер болуп. Арт-терапевт деген Таласта жок кесиптин жалгыз ээси. Мына урматтуу агайын туугандар, урматтуу Талас шаарынын талаптарын тургундары, кымбаттуу биздин шайлоочулар, өзүңүздөр билген, тааныган, көрүп жүргөн мыкты уулдарыңыздардын башын бириктирип, жаңы Таласты курабыз, жаңы Кыргызстанды курабыз деп туруп, жаңы Кыргызстан партиясына биригип аттанып бара жатабыз.